Акыркы 10 жылдары ар түрдүү пестициддер кескин түрдө көбөйүп, жаратылышка жана айлана чөйрөгө терс таасирин көргөзө баштады да, агротокойцидоздору жана шаардын бак-дарактарын фитосанитардык абалын кескин түрдө оор абалга алып келди, дейт Анара Шакенна Чакаева, өсүмдүктөрдү коргоодогу белгилүү адис. Табигый, уникалдуу, жаңгак, арча токойлор, айыл чарба, мөмө жемиш, декоративдүү жана жашылча өсүмдүктөр зыяндык курт кумурскалардан, чымын-чиркейлерден, бактериялык, вирустук жана мите оорузубарындык илдеттерден ачык жана калкаланган грунтта катуу зыянга учурашат. Колдонулуп жаткан пестициддер өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана ото чөптөрдөн коргоодо ууландыргыч касиетке ээ. Бул заттар зыянкечтерге жана илдеттерге уулуу гана эмес, бул айлана чөйрөгө да уулуу болот. Ошондуктан азыркы убакта өсүмдүктөрдү коргоодо жаңы стратегиянын негизи бар. Ал өсүмдүктөрдү коргоодогу ар түрдүү усулдардын интеграциясын түзөт. Анын негизинде жаратылыштагы зыянкечтердин санын эсепке алуу, биологиялык жол менен өсүмдүктөрдү коргоодогу иш-чаралардын арасында бул кеңири таркалган усулдардын бири айыл чарбаны экологизациялоо. Булар адамга да, айыл чарба малдарга да, ошондой эле айлана чөйрөгө коркунучу жок. Дүйнөлүк практикада биологиялык жол менен айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүмдүүлүгүн коргоодо козу карындын, бактериялардын, курт кумурскалардын, нематоддордун жана өсүмдүктөрдүн негизинде алынган препараттар колдонулат. Ушулардын ичинен эң эле жеңил жана энергияны көп талап кылбоочу бул өсүмдүктөрдүн негизинде жасалган препараттар. Мисалы, ниим деген бактан Индияда, ошондой эле дүйнөнүн көп жерлеринде ушул бир эле өсүмдүктөн бир нече инсектициддүү жана фунгициддүү препараттар жасалат. Алар азыркы убакта кеңири колдонулуп жатат. Кыргызстандын флорасы 4000ден ашык өсүмдүктөрдүн түрлөрүнөн турат. Алардын ичинен 80ден ашык түрлөрү пестициддик касиетке ээ экендигин Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтун өсүмдүктү коргоо лабораториясы аныкташкан. Лабораториянын кызматчылары өсүмдүктөрдүн экстракттарын, порошокторун, тундурмаларын жана экинчилик метаболиттерин, картөшкөнүн, мөмө жемиш бак жана башка өсүмдүктөрдүн зыянкечтерге жана илдеттерге каршы пестициддик касиеттерин баалашкан. Натыйжада ушундай өсүмдүктөрдүн экстракттары жана тундурмалары дан биттерге, алмадагы кенелерге, трипстерге жана картөшкөнүн колорадо коңузуна эффективдүү коргогонун аныкташкан. Бул өсүмдүктөрдүн кээ бирөөсү илдеттерге да каршы экенин лабораторияда далилденген. Мисалы, айыл чарба өсүмдүктөрдүн фузариоз соолуусун жана тамыр чириктерин өсүү өрчүшүн азайтат. Алынган маалыматтардын негизинде биз кээ бир препараттардын формаларын өсүмдүктөрдөн жана өсүмдүктөрдүн экинчи метаболиттерден экстракт түрүндө иштетип чыктык. Эң эле арзан
жана жеңил иштетиле турган формасы бул порошок экен. Биз аны далмат ромашкасынан алдык. Кеңири адабиятта аны Персия ромашкасы дешет. Бул өсүмдүк универсалдык касиетке ээ. Ал илдеттерге да жана зыянкечтерге да эффективдүү каршылыгы бар. Ошондой эле бул келечекте таза экологиялык ботаникалык препарат. Жогорку инсектицид касиетке ээ болгон көп өсүмдүктөр бар. Алардын ичинен кене кунжут, ферула, кара меңдубана, кадимки гармала, шренка карагайы, кадимки ромашка, эрмен, кадимки тегерек баш жөп жана башка өсүмдүктөр бар. Алар жөнүндө ботаникалык пестициддер деген китепте жазылып чыккан. Ушун менен байланыштуу биз өсүмдүктөрдүн ассортименттин ак талаанын табигый жерлеринде изилдедик. Биз ошол аймакта эффективдүү жана ийгиликтүү өсүп өнүп жаткан өсүмдүктөрдү тандап алдык да, ошолор негизинде мөмө жемиш өсүмдүктөрдү зыянкечтерден жана илдеттерден коргоо, ошондой эле мөмө жемиш отургузуучу өсүмдүктөрдү коргоо боюнча практикалык сунуштарды түздүк. Дүйнөлүк практикада ар кандай сепкичтер бар. Кыргызстанда биз төмөнкү септиштерди сунуш кылабыз. Бул биринчи кол сепкич, ийинге асып жүрмө сепкич жана жарым механизацияланган сепкичтер. Алманын зыянкечтерин жана илдеттерин, козгогучтарын, биоэкологиялык өзгөлүкчүлөрүн эске алсак, биз силерге алманын түшүмүн коргоодогу айлана чөйрөгө экологиялык жактан коркунучу жок сунуштарды бергенге даярбыз.